19 ноябрь күнү Республикалык жугуштуу оорулар клиникасынын 3-бөлүмүндө 24 жаштагы бала кайрылган. Ал ичинен оорусу, көзүнүн начар көрүүсү менен кайрылган. Дарыгерлердин текшерүүсүнөн өткөн соң ага ботулизм деген диагноз коюшкан. Парень поступил, у него средней тяжести было. Бизге кайрылган бала ууланган күндүн эртеси келиптир. Анын абалы орто десек болот. Дем алуусу начарлап, оозу кургап, алсырап, көрүүсү начарлап калган экен. Биз ага тиешелүү жардамдарды көрсөттүк. Учурда баланын абалы туруктуу жана ал үйүнө чыгарылды. Бейтап ооруканага түшөрү менен дарыгерлер бала эмнеден уулангандыгын иликтеп чыгышты. Уулануудан жабыркаган адам өз убагында жардамга кайрылбаса же болбосо өз убагында ошол сыворотканы токсинге каршы атайын сыворотканы адам өзү албаса, анда өлүмгө да учурап калышы мүмкүн. Анткени ушул ботулизм таякчасы бөлүп чыгарган токсин эң эле күчтүү токсиндердин уулардын катарына кирет. Жыландын уусунан дагы күчтүүрөөк деп айтылат. Негизинен ошол технологиялык процессти бузуу кожомол сөзсүз түрдө. Анан сактоо шарты дагы. Эгерде чыгарылган партияны туура эмес сакталган болсо дагы, жогорку температурада, бул дагы сөзсүз түрдө өзүнүн таасирин тийгизип кетет. Бирок эң негизгиси технологияны бузуу болуп эсептелет. Азыркы тапта бала сатып алып жеген туздалган бадырыңдын бир партиясы текшерилип жатат. Эгер анда оорунун белгилери чыкса, анда ишкана толугу менен жабылып, жетекчисин жоопко тартышы ыктымал. Биздин борбор тарабынан, Бишкек шаарынын көзөмөл борборунун тарабынан көзөмөл 2018 жылдын март айында болгон экен. Ошол убакта алар бадыраң чыгартчу эмес эле. Алар июнь айында чыгарып, маркировкада июнь деп чыгарышкан. Ошондуктан ошол бадыраң чыгаруу боюнча маалыматты биздин борборго берилген эмес. Жалпы жонунан алганда ушул жылы 43 тамак аш уулануу фактысы катталган. Анда 63 адам жабыркаган. 2018 жылы 41 факт болсо 90 адам ууланууга дуушар болгон. Ботулизм тамак аштын уулануунун эң оор жана коркунучтуу түрү. Оор учурларда өлүмгө да алып келет. Ошондуктан адам өзүн жаман сезсе, тезинен ооруканага кайрылуусу кажет. Гүлшан Ташбалтаева, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.